ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أوصي نفسي وإخواني أولا بتقوى الله عز وجل. الأمر الثاني المشايخ جزاهم الله خير، الشيخ سعد وقاص وباقي المشايخ ما شاء الله مثل ما يقولون أحرقوا كل أوراقي، وكنت سأتكلم عن فضل المسجد وبناء المسجد وهم ما شاء الله تبارك الله يعني قالوا أكثر مما كنت سأقول كذلك، فسأختصر بكلمتي هذه كثيرا ويعني أبلغكم يعني حقيقة. Мечит ачуучулардын катышуучулары, сиздерге исламдын саламы болгон кай жерде болсоңуздар Алла Тааланын сиздерге саламаттыгы, берекеси, тынчтыгы болсун деп саламдашмакчымын. Андан кийин жаратканга мактоолорумду айтып, анын жөнөткөн пайгамбарына салават саламдарды жолдогондон кийин мен силерге мына ушул мечитке кош келипсиздерди айтмакчымын. Сиздерди алыстагы Сауд Араб мамлекетинен келген биз адамдар жана бизди кубаттап жөнөткөндөр бардыгы сиздерди жакшы көрүшөт, сиздерге жылуу саламдарын айтышты. Андан кийин мен эми бул мечит жөнүндө, мечиттин куруунун артыкчылыгы, сообу жөнүндө айтайын дедим эле. Алла ыраазы болсун, менден жогорудагы сүйлөгөн Саат Абу Ваккас Дамла жана башкалары аябай жакшы сөздөрдү айтып кетишти. Ошондуктан мен сөзүмдү кыска гана айтып кетмекчимин. Андан кийин мен силерге ушундай деп айтмакчымын. Бул силердин жергеңиздерде илгертен эле ата бабаларыңыздардан көптөгөн ислам аалымдарын чыгарган, Бухариге окшогон, Имам Муслим, Термизи, Насаи жана башкалары. Кудай буйруса, сиздер дагы ошол ата бабаларыңыздар чыккан аалымдарды кийинки урпактарда кайталайсыздар деп ойлоймун. كان هناك شكر فالشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبه تم بناء هذا المسجد. Sözümdün başında da, sözümdü ayaktарда дагы жаратканыбызга көптөгөн мактоолорду айтамын. Сиздерге айткан осуяттарымдын бул биринчилеринен бири, бул дайыма кай жерде болсоңуздар дагы Алла Таала көрүп турат деп, Алла Таала билип турат, угуп турат деп, Алла Таалага такыбалык кылып, Алла Тааланын буйруктарын аткарып жүрүшүңөргө осуят айтамын. Андан кийин мен ушул мечитке алыстан, жакындан, колунан келишинче жардам бергендерге өз рахматымды айтып кетмекчимин. Бул мечитке биз эми сырткы демөөрчүлөрдөн болсо, мына биз мечиттин бир бөлүктүн бердик бир. Андан кийин бул жерге да чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы, анын могул жерде өкүлү отурат, Устаз Мухаммад Мади, алар тарабынан дагы бир чоң бөлүгү берилген. Андан кийин жегиликтүү элдерден дагы сиздерден кандай бир карым-катнаш кылсаңыздар, бардыгыңыздарга мен чоң рахматымызды айтып кетемин. Анан кийин дагы айтмакчымын нерсемин, мына бул биз мечитти курууга себепчи болдук. Андан кийин бул мечитти ушундай таштап койбой, келечекте бул мечитте орозолордо, ооз ачууларды өткөрүүгө жана ушул жерде Куран окуган балдарга, Куран окутуучу мугалимдерге өз жардамыбызды колубуздан келишинче келечекке бул мечитти таштап койбой, жардамыбызды үзбөй, дагы колубуздан келишинче биз ушул нерсеге аракет кылып бара беребиз. Анан дагы биз силерге келе жатып бир 30 чакты Меккеден оригинал Куран ала келдик эле. Мына ушул нерсени мечитиңиздерге алып коюңуздар. Амин.